Өтө көзгө толумдуу болду. Эки тарап тең ачык боксту, ачык күрөштү көрсөттү. Партерде дагы, тура абалында дагы эки мушкердин тең аракеттерин көрдүк. Жаман эмес. มาจองเที่ยวบินราคาถูกกันเลย Birinchi rauнд чындыгында Өзбекстандык мушкер тарабынан партерде бираз үстөмдүк жараткандыгын байкадык. Негизинде Авазбек Холмизаев өтө жакшы мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып алды. Ушул алкакты байкасак болот. Биринчисинде аркасын өтүп мунту ыкмасын жасаган, андан кийин 3 бурчтук ыкмасы менен бутунун жардамы менен дагы партердин ылдыйкы алкагын көзөмөлдөп жүрүштү уланткандыгын байкадык. Бирок Азатбек Нуркамилов өзүнүн жакшы деңгээлин көрсөтүп, партердеги коргонуусун көзүнөн биринчи раундду жыйынтыкташты. Калыстар тобуна калтыралы. Биринчи раундду кимге берет? Өтө бир чоң үстөмдүк болду деп айтуу кыйын. Бирок бираз өзбекстандык мушкер тараптан үстөмдүк жаралгандай сезилди. Жана экинчи раунддун башталышы рефери азыр бир сыйра текшерүүлөрүн жүргүзгөндөн кийин экинчи раундду баштоо мүмкүнчүлүгүн берди. Партерге түшпөш керек. Эң башкысы азыр Азатбек Нуркамилов бутуна туруп алып, ортодогу аралыкты сактап жүрүштү өткөрө турган болсо, уланта турган болсо, анда абал анын пайдасы тарапка оошу мүмкүн экендигин биринчи раунддун экинчи жарым бөлүгүндө байкадык. Азырынча коргонууну көзөмөлдөп жатат. Ой, бекфист азыр. Нуркамилов абалды жакшы көзөмөлдөгөн. Бул жерде атаандаштын чабуулдук аракетинен эңкейип буйта өтүп алгандыгын көрдүк. Жакшы азыр бир кросс, экинчи кросс дагы даректүү болуп чыккан жок. Тайсалдап баштады. Экинчи номер менен иштегенге макулдугун берип жатат азыр Авазбек. Эмне болду? Эреже бузуу, эреженин чегинде эмес өнүккөн чабуулдук аракеттер. Жамалкөлүк азыр жайлатылган тасма керек. Сөзсүз түрдө бул жерден чындыгында талдуу жерге тийдиби? Сокко же Өзбекстандык мушкер бираз демин басып алуу аракетинде. Азыр жерден нокдаунга жакындагандыгында көрдүк. Азатбек Нуркамиловдун киргизген кросс соккусу аны тайсалдатты чындыгында. Байкалып турду. Бардыгы жакшы, менимче чоң жаракат жок болушу керек Авазбекте. Бутуна туруп, рефери ага өзүнүн жардамын көргөзүп жатат. Беттешти улантууга макул. Демек жүрүш уланат. Тайм-аут алып берген. Азатбек Нуркамилов азыр өзүнүн бурчуна барып туруусун өтүндү. Улантууга даяр экендигинен кабар алып жатат. Жана байкап туралы. Кандай көрүнүштөр менен даярмын деди Авазбек Холмизаев. Өзбекстандык мушкер жана жүрүш башталды. Эрежеси жок жүрүштү уланткандыгы үчүн Азатбек бир сыйра атаандашынан кечирим сурап өткөндүгүн да байкадык. Жана ишенимдүү Азатбек азыр коргонууну көзөмөлдөп алды. Дагы бир кросс. Коргонуусун көзөмөлдөгөн учурда аперкот менен жана бутунун аракеттери менен чабуул өнүктүрүү аракеттерин көрүп жатып акыры партерге алып түштү. Азатбек бул аралыкка мүмкүнчүлүк бербеши керек болчу. Ортодогу аралыкты сактап алса жакшы болмок. Жана партердеги чеберчилигин болушунча атаандашын жиреп көрүп, коргонууну көзөмөлдөп көрдү. Холмизаев, ал эми Нуркамилов бул абалдан дагы кутулуп чыккандыгын байкадык. Сол кол менен жеңил жеп, андан кийин дароо кросс менен чабуулду жыйынтыктоону туура көргөн. Кубаттуулукта бираз маселе жаралгандай таасир калтырат. Жана кайрадан бутуна киргизип жиберди. Азыр эки бутун байлап алууга бел байлап жаткан Өзбекстандык мушкер болушунча партерден үстөмдүк алууга мүмкүнчүлүк издеп жатат. Азатбек чыгыш керек. Чарчагандыгы билинип турат. Бирок бул абалдан чыгып бутуна тургузуп алып атаандашына чабуулга чыгууга ошол жерден бираз артыкчылык алса болот экендигин өзү деле сезип калды менимче. Бирок партерден кайра алдырууда. Тизекке каршы Азатбек Нуркамилов экинчи раунддун жүрүшүндө дагы демилгени атаандашка берип койгондой. Негизинен ММА спортунда бул өзү ат алып тургандай аралаш уруш. Бир гана бокс менен чоң ийгиликке жете албайсың, алдыга кете албайсың. Андыктан грэплингти дагы, күрөштү дагы жакшы бир деңгээлге чыгаруу зарыл. Анткени учурда албетте көпчүлүк күйөрмандарга тура абалында мушташкан
кооз көрүнүшү мүмкүн. Ошондой мушкерлерге баа беришет, бирок грэпплинг күрөшкө басым жасагандар көбүрөөк десек болот. Чемпиондуктарды көбүрөөк жеңип келүүдө. Ошол эле Хабиб Нурмагомедов дал ушуланын негизги спорту грэпплинг болгондугун дагы жакшы билебиз. Ошол себептен Азатбек партерде иштөөнү жакшыртышы керек. Экинчи раунд акыркы мүнөт. Чарчаган Авазбек Холмизаев, мындан улам Азатбек Нуркамилов абалды пайдаланыш керек болчу. Буттан чалуу аракет кайрадан Авазбек. Демек Авазбек кайра атандашын жерге жыгытууга, партерде күрөш улантууга аракет кылат. Ой-ой-ой, өтө бошко кетти. Узатылган сокку. Кайрадан бутка кирүү, эч нерсе коргонуу 0 ачык айтканда. Жана кезектеги тейкдаун. Кезектеги тейкдаун Өзбекстандык мушкердин пайдасына жазылат. Жана бул абалдан эмнени ойлоп табат экен байкайлы. Азырынча кыргыз мушкер Азатбек атандашын колдорун байлап, ага чабуул жасаганга жол бербей жатат. Демек, активдүү мына аракеттер жок экендигин калыс айтып, спортчуларды кайрадан өйдө тургузууда. Туруу абалында бетте шуланат. Азатбек Нуркамилов эмиштеш керек. Бул жерде тиш калканы жерге түшүп калды. Андыктан беттиш бир аз токтотуп турууга аргасыз калыс. Дароо чабуулга барууда. Күтпөй чабуулга барышы керек. Себеби дегенде азыркы кырдаалда ал жеңилүү позициясында десек дагы туура болот. Айланып кол менен узатылган соккулар. Акыркы 10 секунда калды. Өткөрбөш керек. Кезектеги тейкдаун бул дагы атандашына упай жазылат. Демек, экинчи раунд жыйынтыкталды. Экинчи раунд бир аз жайыраак таризде өткөндүгү байкалды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүткүл салып койгондой. Алгачкы мүнөттөрдө мурдагыдай эле туруктуулукту кармап, тейкдаунга, партерге тартуу аракетин жасады. Деген менен бул раунд Азатбек Нуркамилов үчүн бир аз ийгиликтүүрөөк болгондой таасир калтырып өттү. Эми азыр чечүүчү жыйынтыктай турчу 3-чү раундга кезек келет. Секунданттар, машыктыруучулар азыр 3-чү раундга акыркы 5 мүнөттүк болгон көрсөтмөлөрүн берип жаткандыгын көрүүдөбүз. Азатбек Нуркамилов бул жүрүшүндө ийгиликтүүрөөк болуп чыгат деген ойдобуз. Экөө тең 22 жашта, жогоруда айтып өттүк. Бирок Өзбекстандык мушкер 4 сантиметрге бою узун. Авазбек Холмизаевдин жана алгачкы 1-чи раунддагы көрүнүштөр эсиңиздерде, алардын анын буту менен узаткан соккулары тийип өткөн болчу. Жана акыркы 2-чи раунд бүтүп бара жаткан учурда ал күтүүсүз жерден колу менен деле бутуна туруп алуу иштөөсүндө деле чабуул өнүктүрүп коет экендигин байкадык. Бекфист таамай тийди, бирок Азатбек Нуркамиловдун ошол учурда колу жүзүндө турган, коргонуусун көзөмөлдөп жатканын натыйжасында көп деле маселе жаралбай калгандай таасир калтырды. Жана 3-чү раунд башталды. Өзбекстан, Кыргызстан. Кызыл чолок шымчан. Биздин мекендешибиз Азатбек. Бири-бирин күтүп, мүмкүнчүлүк берип иштеп жатышат Азатбек. Колу менен партерге киргизбеш керек эң башкысы атандашын. Бокс боюнча спорт чебери болгондон кийин Азатбекти түшүрсөк болот. Бирок ал өзү дагы түшүнгөн болчу, ММА спортуна келип жаткандан кийин сөзсүз түрдө партер дагы бул жерде көп нерсени чечет экендигин жакшы билсе керек. Азыр хук менен атандашына таамай тийүү аракетин жасап көрдү, бирок ортодо каралыкты кыскартып кеткен. Нуркамилов, Авазбек Холмизаев. Эми Азатбек азыр
Takedown hareket жасап баштады. Бутуна кире алган жок. Азыр кармашып турган учурунда жана жакшы алкакты ээлеп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Атандашынын бир бутун толук кандуу көзөмөлдөп жатат деген чекте кайрадан үстүн калкакка өзбекстандык мушкер Холмизаев чыгып алгандыгын көрдүк. Партерде чеберчилиги бир аз үстөндүк жаратат экендиги байкалып турат. Азатбек эмнеге мындай кадамдарга барды? Андан көрө бутуна туруу аракеттерин улантса болмок. Демек бардыгы жакшы. Бул жерде көп деле упай жоготуудан күмөнүм жок менин. Болгону туруп алып, жүрүштү улантуу мүмкүнчүлүгү кайрадан Азатбек Нуркамиловго келди. Активдүү Нуркамилов жана кезектеги бутка кирүүсүн дагы жакшы көзөмөлдөп, коргонуусун мыкты деңгээлде арттырып жаткан учуру. Активдүү аракеттер жасалыш керек азыр, аркасына өттү атандашынын. Жана эки бутун ишенимдүү, ийгиликтүү таризде ийилди деген менен Холмизаев деле колду моюнга жеткириш керек азыр. Эң башкы максат колду моюнга жеткириш керек эле. Же аркасына чыгып эртерээк бир соккулар керек. Эгерде активдүү аракеттер жок болсо, ортодогу рефери кайрадан бутуна туруу буйрутмасын берип коюшу мүмкүн деген чекте. Холмизаев кайрадан Азатбекти үстүнөн көзөмөлдөп жатат. Чарчагандыгы байкалууда, эки бутунун ортосунан чыгып, каптал жагындагы карттыээлегенге бел байлап көрүүдө. Чыканагы менен дагы соккуларды узатып жаткан учуру, ой, кубаттуу эки сокку азыр Азатбек Нуркамилов. Атандашына мүмкүнчүлүк берер эмес, жана активдүү аракеттер жок. Бутуна тургузуу буйрутмасы эми гана берилди. Жүрүштү андан ары улантуу буйрутмасы 1,5 мүнөттөй. Убакыт бар 2 мүнөттөй убакыт. Ой, дагы бир бэкфист, кайрадан бутуна кирүү аракеттери. Холмизаев упайларды арт-арттан иштеп таап жатат. Бул тейкдаун. Чыканагы менен кайрадан Азатбекке соккуларды узатып көрүүдө. Колдору да бир аз чарчап калгандай көрүндү азыр Нуркамиловдука. หลายๆคนสงสัยนะครับว่าชาล้างพิษชาล้างจืดไทเฮิร์บเนี่ยสามารถที่จะขับพิษออกจากร่างกายได้ Беттештин бүтөрүндө 2 гана мүнөт калды. Тилекке каршы Азатбек Нуркамиловдун активдүү аракеттерин көрбөй турабыз. Жана Азатбек дагы чарчады окшойт. Буга чейин дагы өтө көп соккулар өткөрүп алып жаткан. Азатбек Холмизаев кайрадан партерде атандаштын үстүнө чыгып алып, каалагандай соккуларды узатып, атандаштын айдасын алты кетирүүдө. Мына чыканагы менен атандаш үчүн өтө жагымсыз соккулар. Эртерээк туруп, андан ары бир аракетти жасаш керек. Жөн гана бетин өйдө тургузуп,